Ассаляму алейкум YouTube көрүүчүлөр. Баардыгыңыздардын кутмандуу күнүңүздөр менен. Ден соолуктарыңыздар жакшыбы, жакшы жүрөсүңөрбү? Мен бир топко чейин көрүнбөй кеттим, кечирим сурайм. Эми мындан кийин бат-баттан рецепт чыгарып турам. Мага 3 чыны күрүч керек. 3 чыны күрүчтү жууп алабыз. Тазалап жууп алгандан кийин күрүчтү тазалап жууп алып, муну биз 3 чыны күрүчкө 3 чыны сууну куюп, сковородкага салып, плиткага кадимкидей эле күрүч гарнир жасагандай эле жасайбыз. Мына мен жууп алдым муну. Эми жууп алып, муну сковородкага салам. Мындай кылып эле салабыз. Суума эчтеке кошпойм. Азыр буга 3 чыны суусун куюп туруп эле анан тузун татымына жараша салып коем дагы. Плиткага күчтүү отко кайнаганча коюп коем. Күрүчтү асып койдум. Эми күрүч бышканча мен огороддон барып бадыраң, помидор калгандарын терип келейин. Калган помидорлорду, бадыраңдарды терип келдим. Азыр жууйм. Мынакей мындай калган каткан помидор, огурчуларды алып келдим. Уже жок калыптыр бадыраңдарыбыз. Мына моундай тоокторум, жөжөлөрүм эчте жүргөндөр жеп атат. Мен негизи жөжөлөрдү сеткага камайм, тоокторумду дагы камайм, чыгарбайм. Бир-эки жөжөнүн канатын чокуп салгандан тышка чыгарып койсом, ошо тиydен экөө эчте жүрөт. Помидор, капустамдын баарын чокуп атат. Моундай майда помидорлор быша баштаптыр. Бизге керектелүүчү азыктар бадыраң, помидор, анан маринадталган пияз, көк пияз. Муну мен уксус, бир аз шекер, бир аз соя кошуп маринадтап койдум. Мынакей күрүчүбүз бышты. Эми муну биз тамакка салабыз, табактарга, тарелкаларга салабыз. Азыр үйдө кызым экөөбүз эле болгондуктан мен 2 тарелкага эле салдым. Бир аздан кийин обедке жолдошум келет, анан балам келет. Аларга келгенден кийин салам, муздап калбасын. Бир аз суумай кошом, күрүч салып алгандан кийин. Мен гарнирге суумай кошпой эле бышырдым. Бир чоң кашыктан суумай кошом. Эми буга мен жанагы туурап алган бадыраң, помидор, маринад, пияздарды кошом. Обедке силер да жасап жесеңер абдан даамдуу. Муну мен интернеттен көрүп жасап көрөйүн деп чечтим. Бадыраңды салабыз четтерине. Андан кийин помидорду салабыз. Помидор менен бадыраңга бир аз туз себелеп аралаштырып койдум, кичине даамдуураак болсун деп. Эми пиязын салабыз. Маринованный пияз салабыз.
Андан кийин мунун үстүнө кетчуп менен майонез салынат. 1 чоң кашык майонез, 1 чоң кашык кетчуп. Мындай кылып салабыз дагы. Эми мунун үстүнө куурулган жумуртканы кошобуз. Мынакей 2 жумуртканы кууруп келдим. Мындай кылып үстүнө кошуп коебуз дагы. Жегенге даяр болду. Силер да үйдөн жасап жеңиздер. Менин каналыма катталыңыздар. Класс басыңыздар, бөлүшүп коюңуздар. Баарыңыздарга тамагыңар таттуу болсун. Жасап жеңиздер. Кеңеш берем. Мынакей астындагылар. Эми муну мындай кылып аралаштырып анан жейбиз. Мындай кылып аралаштырабыз. Күрүчүн, жумурткасын, салаттарын бүт аралаштырып туруп жесек абдан даамдуу болот. Мынакей. Тамагыңыздар таттуу болсун. Комментарий калтырыңыздар, класс басыңыздар. Рахмат көргөнүңүзгө.